Жалал Абаддагы издөө ишине 53 куткаруучу, 8 техника тартылган. Кар көчкүнүн астында калган 4 жаранды издөө иши ÖKM тарабынан жеринде күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Жалпысынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 53 куткаруучу, 3 кинолог иттер менен атайын издөө жана темир издөө каражаттары менен жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 8 атайын техника, тагыраагы экскаватор, бульдозер, грейдер жана унаа жүктөгүч тартылган. Маалыматка ылайык, кардын жалпы көлөмү 1 миллион метр кубту түзөт. Ага карабастан куткаруучулар бүгүнкү күндө 20-30 метрге чейинки тереңдиктеги карды казып, издөө ишин улантууда.